Саламатсыңарбы балдар? Бул биздин мектеп. Бул жерде биз билим алабыз. Жана сонун күндөрдү өткөзөбүз. Биздин класстын балдары шайыр жана абдан жөнөкөй. Бул биздин Айдай эжейибиз. Ал дайыма бизге жардам берип, классыбызды көтөрмөлөп турат. Биздин класс мектеп боюнча эң эле мыктылардын мыктысы. Бизде дайыма ушундай болуп келет. Болуп турат, болуп келчү. Жок, кое тургула. Салют, достор. Чындыгында окуя мындай башталат. Бул Жалын жана анын достору. Мына бул биздин мектеп. Сабакка биз эч шашпай эркин келебиз. Өзүңөр билгендей, билим алуу эч качан кеч болбойт. Бул жерден биздин эркиндигибизди чектей башташат. Тагыраагы мектепте телефон колдонууга тыюу салышат. Өзүңөр элестеткиле, биздин мектепке комета же астероид түшүп кетсе, кантип биз үйдөгүлөр менен байланышабыз? Билбейм. Ошол үчүн телефондорубуз ар дайым жаныбызда. Тартип, коридордо чуркабай, бутубуздун учу менен базабыз. Завуч эже айткандай, биз класска Айдай эжейден мурда эле киребиз. Айдай эжей бизди издемиш болуп, мектепти аралап жүрө берет. Бир үйдө бир бузуку болот деген сөз биздин класска дагы тиешелүү. Бул Акылай. Биз келгенде эмнегедир коридорго чыгып кете берет. Нуриза менен Айка болсо свежий ушактар менен бөлүшөт. Дастан болсо Айкөлгө мааниси жок анекдотторду айтып күлдүрөт. О, Жазгүл, Аяна жана Гуля класстын сулуулары. Боча постоянно өзү да, озу да тамактан бошобойт. Жони менен Бони класстын сумка болчулары. Эч ким күтпөгөн бир учурда эмне кылабыз? Эй, балдар, ким кылды? Жаныбек кылды. Эмне болуп кетти? Кач. Эй, эмне болду? Кыйраттыңарбы? Мен ошондой эле айткан болчумун, айнектен ыргыта бергиле деп. Агай, менин классым. Биздин мектептин терезесиненби? Алло, угулбай атат. Алло. Айдай. Урматтуу 8 класстардын жетекчилери, сиздерди директордун кабинетине чогулууңуздарды суранам. Айдай, сага өзгөчө тиешелүү. Үшкүрүңбө. Урматтуу мугалимдер, сиздерге жаңы тапшырма. Уруксатпы? Ачык сабак өтүшүңүздөрдү суранам. Кечирип коюңуздар. Ой, кечирип кой. Негизгисин айтсам, Кыргызстандын улуу инсандары жөнүндө. Ошого жакшылап даярданып, Гаранадон комиссия да келет экен, тарыхчылар катышат экен. Суранам, жакшылап киришип, жакшы көрсөтөт деген ойдомун. Айдай, биринчи сенин классыңан баштайбыз. Макулбу? Түшүндүм. Эй, балакай, кечээки тапшырманы аткардыңбы? Жок, аткарбадың.
Сен эмне сөз укпай калгансыңбы? Же аларды мен аткарайынбы? Мындан кийинкиси кайталанбасын, түшүндүңбү? Түшүргүлө. Так, балдар, саламатсыңарбы? Кел. Балдар, бүгүн бизде жаңы классташыңар. Аты жөнү Жакшылыков Азамат. Жакшылап таанышып, жакшы мамиле кылып, жардам бергиле, макулбу? Өтүп отура кой, Азамат. Бул жака өтүп отура бер. Баары түшүнүктүүбү? Аткарып келгиле сабагыңарды. Айдай, эмне болду дагы бул жолу, я? Звонок боло элек. Балдарыңды чыгарып ийдиң. Ушул кантип болсун? Звонок болду го? Мына эме болуп жатат. Иши кылып аман болду. Ишиңе ийгилик. Мунусун да кечирип турайын, э? Макул. Ой, Нурлан. Ой, Нурлан. Токточу, балам. Отунбаев Нурланбы? Класста эң жөнөкөй окуучум ушул. Өзүн дайыма жалгыз сезип жүрөт. Эмнегедир бирөөнү жанына жолоткусу келбейт. Чоң атасынын колунда 5-6 жылдан бери тарбия алып жүрөт экен. Ата-энелери болсо 5-6 жыл мурун чет өлкөгө жумуш издеп кетип ошол бойдон келген эмес экен. Ата-энесинин мээримине зарыгып жүрөт. Уруксатпы? Саламатсызбы агай? Жанагы кыргыз тилинен ачык сабакты, кыргыздын атыл инсандары деген сабакты өтпөйлү, экскурсияга алып барып келейинчи балдарды. Алар кененирээк түшүнсүн. Менимче балдарга кызыктуу болот да. Мынакей. Баштасаң эле болот экен го. Кол коюп берсеңиз, азыр эле жөнөйбүз. Мына. Балдарды абайла, макулбу? Болуптур, рахмат. Балдар, биз бүгүн сабагыбыздын ордуна ачык сабакка даярданыш үчүн шаарыбыздагы тарыхый инсандардын эстеликтерин алып барам. Алар жөнүндө ошол жактан кененирээк маалымат аласыңар. Анда эмесе кеттик.
Ошентип ачык сабакка даяр турдук. Айда эжей болсо экскурсияда айтып бергендерин кайра эле кайталап берди. Бүгүнкү ачык сабагыбызды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Кана балдар, даярсыңарбы? Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү ачык сабагыбызды кыргыздын тарыхый инсандары Гороно жөнүндө өкүлү сөз тартиптүү, тынч отурганыбызга баа берди. Бирок ачык сабагыбыз акырын ачуу сабакка айланып баштады. Флешкабыздан өчүрүп салгандай, экскурсиядан көргөн билгенибиздин баарын унутуп калбадыкпы? Ошол үчүн Айда эжей жөнөкөй суроолорду берген да. Ал эми калганын айтканга оозун барбай жатат. Ойбойбой. Биздин акыркы үмүтүбүз акылай болду. Бирок Кана балдар, Кыргызстандын тарыхындагы кайсыл саясий инсандарды билесиңер? Атактуу инсан деп Исхак Разаковду айтсак болот. Ал Сталиндин ордунда Отура бер Акылай Азамат. Ал эми өмүр баянын кененирээк айтып бергилечи. Кана, ким жооп берет? Эже, Разаковдун эстелигине барган жокпуз го? Азамат, сен билесиңби? Исхак Разаков атасы Берк уулу Разак, энеси Сайып кызы Жамила Лелек районундагы Көрөсөн кыштагында төрөлгөн. Алар баш кошкон соң 1910-жылы күзгө жуук тосурайган бакыран көз уулду болушат. Исхак Разаков 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. ошол күндөн тартып Айгерим да жакшы окуп баштады. Ай, бутум ай. Мен айтпадым беле сизге, кыйратпайт деп. Булар ачык саатка такыр даярданбаптыр. Анан дагы экскурсияга баргандарын көр. Отургула. Окуу программасында бар мунун баары. Айдай такыр окутпайт, үйрөтпөйт. Айдайды кетириш керек жумуштан. Жада калса китептерин да алып келбептир. Азамат менен Акылай эле алып келиптир китептерин. Азаматсыңар. Бул классты жоюп салыш керек. Сизге какшап келатам го. Ошентип биздин айыбыздан Айда эжей мүдүрдөн сөгүш укту. Эми бул көрүнүшкө комиссия эмне дейт? Айтчы Айдай, жооп берчи. Гараного мындай акыбалыбыз сүрөттөлүп берилсе, эртең баарыбыз сөз угабыз. Мектептеги окуучулар сабакка толугу менен катышуусу зарыл го. Завуштун сөзүнө көңүл бурба. Сен баарынан билимдүү, татыктуу мугалим элең го. Макул агай, кечириңиз. Досум, биздин мектепке куш келипсиң. Рахмат. Чота, кыжалатсың го. Же өзүң ушундайсыңбы? Же биздин мектеп жакпай жатабы сага? Эй жалым, өзүң деле Азаматка окшоп кече эле келбедиң беле? Ушинтип жүрө бербей биримдүү болсок болбойбу? Экөөң мага акыл үйрөткөнү келдиңер. Жүр. Утуң сыңгыр, не жүгүрүп жүрөсүң? Сабак жокпу? Тур, азыр дене тарбиятыбыз. Ну, 8 Г класс. Кто хочет сегодня побегать? Молчание, знак согласия. Так. Почему не на своем месте? Замкнут строй. Я смотрю по форму. Вы все забыли? Вы что, шутите, что ли? Короче, все урок будете бегать. Бегом! Марш!
азыр 8 класс менен ойнойсуңар. Эгерде жеңилип калсаңар, Бойны карабайт белең, өзүң карабайт белең. Эмне түртөсүң? Өзүң билем. Эмне болуп атасың? Жакшылап карабайсың мында. Өтүп атам. Койсоңорчу болду. Мес сага. Стадиондо башталган мушташ адаттагыдай эле баары чогулганда бүттү. 8 класс. Эми эмне десем? Айдай. Агай, сизден окуучулардын атынан кечирим сурайм. Кечирип коюңузчу суранычы. Башка мындай абалда болбойт. Бир жолу кечириңизчи. Дагы мектепке болгондой афиша. Эмне дейт? Дагыбы? Качан эле болсо ырби, концерт. Андан көрө окуш керек. Туурабы? Балдар, кыздар, мени жакшылап угуп тургула. Жакында жаз мезгилин кейишине карата жаз аттуу конкурс жарыяланды. Араңарда ырдаган, бийлеген, таланттуу балдар бар чыгар? Эже, Айгерим эле бийлеп койбойбу? Дайыма эле бийлеп жүрөт го. Отургула, биргеликте даярданалы. Айдай эжей аябай аракет кылды. Бирок биздин классты билесиңер да. Завуч эжей айткандай, биздин класста таланттар жок.
билим алсаңар келечекте чыгаан инсандардан болосуңар. Көзүң эмне болду көгөрүп? Эшигиңерди өйдө кылып койбойсуңарбы? Айда эжей Мелиса агайдан биздин класстын конкурска катышпоосун суранды. Ал күн дагы келди. Ар бир класс өздөрүнүн мыкты номерлерин көргөзүп, калыс тартоонун таң калтырып жатты. Ал эми Джонни менен Боннинин сахнага чыгып кетээрин эч ким күткөн эмес. Алардын сахнада көрсөткөн жоруктарын айтып берүүгө оозум барбайт. Анысы аз келгенсип, Жалындын аткарган номери биздин класстын тагдырын чечип койду. Tokta deyim. Seni Ayday.
Бүттү сенин. Баягы эле Айдайдын классы. Мен журнал боюнча текшерип чыктым. Бири сабакка келсе, экинчиси жок. Үчүнчүсү келсе, төртүнчүсү жок. Бирөөсү биринчи сабакка катышса, үчүнчү сабакта кетип калган болот. Ой, тобо кылайын, тобо. Түшүнбөдүм. Анан бир нерсе болсо эле, ооба аракет кылам дей берет. Мен директорго айтып, муну жумуштан кетирем. Ошол күндөн тартып Айда эжейди көрбөдүк. Биз күткөн эркиндик узакка созулган жок. Анткени Келиңиz. Otur. Балдар, кыздар. Айда эжеңердин ордуна Уулкан эжеңер сабак өтөт. Мага уруксат берсеңиз, кете берейин. Диктант жазабыз. ошол күндөн тартып кордук башталды. Күндө диктант, контролдук иш. Арадан 1 ай убакыт өттү. Бирок бизге 1 жылдай сезилди. Эмне жазбай отурасың? Жаз. Жап эшикти. Сабакка кечикпей келгиле. Ошондо келечекке үмүтүбүз үзүлөйүн дегенде биздин Нуриза чыгып, үмүтүбүздү жандандырды. Көрсө окууда болуп жаткан акыбалыбыздын, тартиптин жоктугунун, баардык тармактарда артта калганыбыздын, ушундай деңгээлге түшүп кеткенибиздин себебин мугалимден, завучтан, директордон жана көрүнгөндөн көрүп жүрө бериптирбиз. Ар бирибиз өзүбүзгө кылган мамилени өзгөртүүнү чечтик. Анан өзгөрүүлөр башталды. Бири-бирибизге жардам берсек, сабактар эң кызыктуу дүйнөгө айланды. Мектеп чын эле экинчи үйүбүздөй сезилди. Ар бирибизде өзгөчө эч кимисине окшобогон таланттарыбыз көрүнө баштады. Таң калыштуусу, башка класстын балдары биз менен достошуп, өз жардамдарын көрсөтүп келишти. Чынын айтсам, өзгөрүүлөр акырындап келди. Бирок эми гана класс экенибиздин маанисин түшүндүк. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, бирге болсок эле эч нерседен коркпой, алдыга, максатыбызга, жеңишибизге тик карап баштадык. Мектепте футбол чемпиону болгон күнүбүз ушул достук сезимибизди башка дагы класстарга, бардык мектептерге, бүт дүйнөгө жайылткыбыз келип турду. Кандай сонун күндөр. Дагы бир нерсе. Конкурста Мелис агайды уят кылганыбыз эсиңерде да, Аз келгенсип Айда эжей дагы сөз угуп кеткен. Бул маселени биз бир аз тобокелге салып болсо дагы чечүүгө аракет жасадык. Биринчиси, Калыстаа тобун директордун атынан кат жазып чакырып алдык.
экинчиси Уулкан эжейди айдоочу Улан Байкеге тапшырдык. Үчүнчүсү Мелис агай жооп бере турган сөзүн элестеткиле. Боча өзү эле жазып колуна карматып койду. Анан башталды. Биздин ак куулар Айка, Аяна жана Гулянын бийи дагы эле эсимден кетпейт. Айкөл биринчи ноталарын какканда мен сахнага чыктым. Кийин билдим. Көрсө Мелис агай Айкөл экөөбүз жазган бул ырдын сөздөрүн окуп алып, жүрөгү чыдабай, менин ата-энемдин келишин каржылаптыр. Ошол күнү Уулкан эжейди шайыр, жумшак эжейге алмаштырып койгондой сезилди. Биздин ишибизди Мелис агайга айтып, кыйкырып сурай турган суроо кое бербей турду. Айдай эжейибизден суроо. Агай жооп бергендин ордуна Акылайдын колуна Айдай эжейдин арыз катын карматып, Акылайдан баарыбызга окуп берүүсүн суранды. Урматтуу Мелис Узенович, мен Алимова Айдай, классымдын билим деңгээлин өзгөчө ыкма менен жогорулатуу максатында драм театрдын актрисасы Уулкан Боронбаеваны менин ордума класс жетекчи катары убактылуу иштеп туруусун суранам. Өз көзүңөргө ишенбей койгон учур болду беле силерде? Ал эми завуч эжейибиз болсо ишенмек тургай сүйлөй албай да калбадыбы?
Айдай эжейибиз келгенде биз классыбыз менен кучактап алып, бир топ убакытка кое бергибиз келбей ыйлап турганбыз. Мына ушинтип баары өз жолуна түшүп, мектептеги сонун күндөрүбүз уланууда. Эстеп көрсөм, Айдай эжей 5-классыбызда айткан болчу: бизге достук, ишеним жана эмгек болсо, бул жашоодо баарын жеңе билесиңер. Мектеп жол салып бербейт, мектеп жолуңарды көрсөтүп эле берет. Ал эми кайсыл жолду тандоо бул өзүңөрдүн гана эркиңер. Ушул сөздөрдүн маанисин түшүнгөндө гана Айдай эжейибиз бизге кылган мамилесин, сезимин, милдетин түшүнүп баштадык. Себеби Айдай эжей биздин эжей, Завуч эжей биздин мугалим, Мелис агай биздин агай. Ал эми мунун баары биздин мектеп. Музычка жакшы, себеби ар дайым бизге жардам берип турат да. Кайсы жакта жүрсөк дагы бизге ар дайым жардам берип турат да. Көбүнчө бизге башынан өткөн окуяларды айтып берет. Сабакта мындай тажаган убактыбызды көрүп мындай нерсе бош отуруп да. Башка ишкелер бар, мисалы үчүн кечке жаз, окуу, кыл дейт. Ал эч кандай эмес, мындай карайт. Эгер ушундай тажап эшикке жазгыбыз келбейт десе, ошол жазбай туруп деле түшүнүп коет. Өзүлөрү жакшынакай кийинет, сулуу жакшынакай кийинет. Адамдардын мамилеси сонун, башка жекелер аны жакшы көрүп мактайт. Бизге сабакты сонун түшүнүп берет. Биз менен көп мындай сырдаштар болуп кетет да, мындай жакшы мугалим. Мен мага жардам берген үчүн көп эле убакытта жардам берет. Мисалы сабактардан кетип калам, көбүнчө концерттер болуп, ошондо жооп сурап айтсам түшүнөт да, түшүнүп жооп берет. Башка мугалимдер бар, алар кичине мындай урушуп, неге деп такап сурап, неге барасың, кандай концерт депчи. Ал мугалим ошо мени түшүнөт да, ошо болуп жүргөнүмчү. Мугалим жооп берет. Мага жаккан жери көбүнчө тыкан жүрөт. Өтө мээримдүү. Бандай конкурстарда жеңип чыксаң, бандай бир сынактарга катышып калсаң, сени колдоп коштоп турат. Эми сенин эмгегиңди багып турат. Фигурасы сонун, сулуу. Көңүлдөрүбүздү көтөрүп, төрт алып алсак, кийинкисинде жакшы даярданып келип 5 коюп берет. Ал аябай сабакты жакшы өтөт. Сабакты өткөндөн кызыктуу, анан мындай аңгеме, окуяларды айтып берет. Анан көпчүлүк окуучуларды эркелетет. Мен айтышка дейт. Дагы бир кызыбызды каракаш дейт. Бир балабыз ошо сабакта басып жүргөндө лунтик, лунатик деп эркелетет. Анан ошол сабакта басып адам кечкенде жакшы шайыр эжеке. Бардыгын бирдей көрөт. Жакшы, ошо көтөрмөлөп, жакшы багып. Жок, балалар кичине көтөрүп, эме кылат, жардам берет. Мама, я на землю, чтобы это статики нету. Да, снимай.
Так, вообще есть, да? Все, поздравляю, с первым кадром. Дайыма бізге жардам беріп, классымызды көтермелеп тұрады. Біздің класс мектеп бойынша ең мықтылардың мықтысы. Бізде дайыма ушундай болуп келет. Болуп турат, болуп келчү. Ош шаарында биздин мектеп тасмасынын бет ачары болуп өттү. Ага кино сүйүүчүлөр Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү катышты. Андан тышкары Кыргызстан жазуучулар союзунун өкүлдөрү катышып тасманы жогору баалашты. Биздин мектеп фильминин режиссеру жана автору Улар Акматов болгон. Тасманы